Бирок бул жерде айта кетиш керек, Пролетарск 12,5 гектар дегенде кайсыл жер деп айтып жүрбөңүздөр. Бул баягы Худжен Пролетарск шаары беле? Пролетарск шаарынын ортосунда мурда ошол Союз маалында бизде баягы сельхозхимия деген бир сельхозтехника деген бир организация болгон. Ошонун 12,5 гектар жери болгон. Бирок биз ошол эле маалда Раматылык Баяман Эркинбаев алып аны бирөөгө сатып жиберген экен ошол эле маалдачы. Бирок биз ошону кайра добиваться этип, талашып жүрүп, жок, бул сатып жиберген күндө дагы биздин жерибиз. Алардын Пролетарск шаарынын ортосунда болсо дагы 12,5 гектар жер биздики деп отуруп, кайра өзүбүзгө алып, зачетка алдык өзүбүзгө. Так, аны унчукпай койсоңдор эч кимди эле көрмөк эмес, эч кимди эле билмек эмес, бирок биз аны алдык кайрадан. Муну дагы көптөгөн айлар талашып олтуруп.